Журт башына оор сыноо келгенде кыргыз эли бир муштумга биригип, апатты жеңүүгө жапырт аракет жасаганы менен башкалардан айырмаланып келген. Азыр да колунан келгени алсыздарга жардам берип, кол кабыш кылып жаткан ыктыярчылардын аракети жалпы элдин жүрөгүн жылытып, үмүтүнө үмүт кошууда. Бирок ансыз да кооптонуп турган элдин жүрөгүнүн үшүн алган кайгылуу кабарларды бөлүшүп, интернетти негативге толтургандар да жок эмес. Дарыгерлердин айтымында стресс жана кооптонуу ден соолуктун биринчи душманы. Андыктан өмүр сакчылары өлкөдөгү кырдаалды сөз кылбай, көңүлдү алаксытууну сунушташат. Пневмониядан мынанча адам өлүптүр, ковидден мынанча адам өлүптүр деп, статистикада мынанча деп. Буга чейинчи ачыгын айтканда мен мына 17 жыл практикадагы врачмын, травмадан буга чейин аябай адам көп өлүп келген ковидке караганда. Мурунку жылга салыштыруу смертность мен азыр айтайын азыраак. Ошон үчүн мындай психоз болбой эле, нервти абайлай эле туугандар. Бир кино көргүлөчү, комедийный кино. Кечке интернетте, ютубта ковидти көрө бербегилечи. Интернет айдыңында ар ким өз оюн эркин жаза алат. Бул көп учурда билип билбей одоно катачылыктарга жол ачууда. Муну байкаган драматург Бурул Калчабаева өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жаман кабарды таратуунун герооздук менен кемчилик издөөнүн арты жакшылык менен аяктабасын эскерткен пост жазган. Уда жаманчылык болгондо өзөлөнүп, кошо өлүүчүдөй болуп жоктогон эмес. Артын бер деп, келме келтирип, жаратканга тооп кылып, ичтен сызып көтөргөн. Жамандыкты санабайт, уланбасын деген ниетте. Кер ооздук, көз өткөндөн да, көзү тирүүлөрдөн да орунсуз кергиштеп кемчилик таап туруу жаман адат. Билип билбей көз өткөн адамдын сүрөтүн өз сүрөтүңөрдүн катарына коюп алып жатасыңар. Көз өткөн адамдын энергетикасы жансыз. Туура көрсөңөр сүрөтүн алып койгула. Сөздү калтырсаңар деле эл түшүнөт. Азыр бирин-бири сындап күнөөлүүнү издей турган убак эмес. Илдетти жеңип чыксак, айыптуулардан сурап алар күн да келет дешет диний ишмерлер. Эгерде биз бири-бирибизди душман көрүп атсак, бири-бирибизди жырткыч көрүп атсак, бири-бирибизди кечире албасак, башыбызда бул бала кетпейт, күчөйүшү мүмкүн. Ошондуктан биз сөзсүз дегенде биринчи руханиятыбызды оңдойлу. Ар бирибиз өзүбүздү мен күнөөлүүмүн. Мына менен ката кетти. Ушу пайгамбарлар мен күнөөлүүмүн дейт эле. Бул дүйнөдө дагы мыйзамдын алдында, мамлекеттин алдында жооп бере турган күндөр бар, бирок азыр ал териштире турган учур эмес. Азыр биз бири-бирибизди кучакташа турган учур. Бири-бирибиздин жүрөгүбүздөн кечирише турган учур. Көпчүлүк жакшы жаңылыкка караганда терс кабарларды көбүрөөк окуп, бөлүшүп, реакция жасайт. Андыктан бирөөнүн кемчилигин айтып кыйкырып чыккандарды улуттук баатыр катары көрүп алгандар да жок эмес. Жаш таланттар интернет аркылуу элге видео кайрылуу жолдогон. Анда жакшы сөз айта албасаң, жок дегенде жаман сөз айтпа, элге жардамың ошол болсун деген ой камтылган. Оозуңуздан жакшы сөз чыкпайбы? Жаман сөз айтпай, ошол менен жардам бериңиз. Мына ошол жаман сөз айтпоо элге дагы, мамлекетке дагы чоң жардам. Жакшы сөз чыкпаса, жаман сөз сүйлөбөй жардам кылабыз. Жаман сөз жазбасаңыз да эл үчүн пайда. Кыргыз эли байыртадан жакшы тилек жарым ырыс деген сөздү бийик баалашкан. Ооруп жатса да эч убакта абалын жаман деп айткан эмес. Жакшы сөздүн арты жакшылык алып келет деген ишеним менен кыйналып турса да жакшы деген сөздү оозунан түшүрчү эмес. Gelgen apattan esenaman çıkıp geteri. Kudayım ар biribizdi ülbülövüz menen, jakındarыбыз менен аман кылсын. Амин. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.